Арбаңыздар ардактуу адабияттын ишкыбоздору. Белгилүү журналист жазуучу Динара Бейшеналиеванын ичтен чыккан ийри жылан жомогу чоңдор үчүн арналат. Суук түшүп баштаганда туулдыйлап тобу менен күнгөй бетте жашады бу чил. Жаз чыгаары менен жогорулап жылып, аскасы асман тиреген аска таштарды мекендеп калды. Караган бутактын түбүнө уя салды. Бир аз күн өтпөй эле 7 жумуртка пайда болду уяда. Чилдин сүйүнгөнүн айтпа, жем чөп жегени да чыкпай жатып калды. Ага Кудай жалгыздыкты бешенесине жазганбы, өзүн өзү кам көрөт. Түгөйү жем таап келем деп төмөнгө түшкөн боюнча уяга кайтпай калды. Не түлкү жегенин, не эки аяктуу жаныбар жегенин билбейт. Ошондон улам даяр жем төгүлгөн жерлерге барбас болгон. Тузак деген болот экен. Тарс этип үн чыккан темирлери дагы коркунучтуу экен алардын. Андайда аска таш жаңырып эле жатып калат. Элден журттан бөлүнүп, өзүнчө уя салган эптеп, энди ушул жөжөлөрүн аман эсен чыгарып алса, чоң жеңиш. Күн төбөдөн ылдыйлаган менен аптап али күчүндө эле. Шам-шум эте калганы чил уясын таштап, тээ булак башына ушту. Суу ичип, анча-мынча дан чокуп, өзөк жалгаган болду. 4-5 эки аяктуу гүл теришип жүрүшкөнүн көзү чалып калды аңгыча. Так эле ошол уясы тарапта жүрүшөт. Жүрөгү шуу этти. Ал учуп келгенде тигилердин карааны көрүнбөй калган. Уясын карап эле эси ооду. Бир эле жумурткасы калыптыр. Ал дагы негедир узунураактай көрүндү. Бирок жаман ойлорду энелик сүйүүсү жеңип, ушунун калганына дагы шүгүр деп жумуртканы басып калды. Жем чөп жегени чыккан да жок эч жака. Ордунан өйдө болуп, талган буту колун жазган болот деле кайра эле жатат. Күндөр өтө берди. Жумуртканын ичиндеги соккон жүрөктүн дабышы күн сайын катуулап барат. Мына жумуртка чырт этип жарылып, ичинен сары суу акты. Ачык жерден жылтыраган көз көрүнө түштү. Эненин кубанычында чек жок эле бул учурда. Тумшугу менен жумуртканын калган жагын чегип, балапандын сыртка чыгуусуна шарт түзүп жатты. Баш чыкты. Былтыркы балапандарына эч эле окшошподу бул балапаны. Чыгып чыкпай жатып, эки ача тилин соймоңдотуп. Тилиңден айланайын деди эненин жүрөгү. Тигил өзгөчө балапаны тилин соймоңдотуп жылуулук издеп жатканын түшүндү. Бооруна кысты жылаанды. Жылаан мемиреген уйкуга кирди. Эне дагы көөшүлдү. Кичинекей болгон бул макулук эт жүрөгүн элжиретип атты. Муну өткөндө гүл терип жүргөн балдар ойношуп, чилдин жумурткаларын алып, ордуна жылаандын жумурткасын салып кетишкен экен. Чилене болсо, ал күндү ошол эле күнү унуткан. Ошентип аны бооруна басып бага баштады. Күндөр зуулдады. Эртең менен уясынан учуп чыгып, көпөлөк чымын-чиркей кармап келет эне байкуш. Ал келгенче жылаан мамык төшөлгөн уянын түбүндө шакектей төп-төгөрөк болуп алып, күнгө кактанып жата берет. Көйгөй жайы келип, балапандар учкан кезден башталды. Бир күн жем тиштеп келсе эле, 10 чакты балапан анын уясын тегеректеп калышыптыр. Чилеже балапаныңыздын эмнеге канаты жок деди алардын бири. Бар эле, деди чил чыйпые чыгып. Бул али кичинекей да, канаты энди чыгат. Ошондон кийин чил балапандар анын жылаанын бирдеке кылып коюшпасын деп бир аз мезгил эч жака чыккан жок. Бирок 2 күндөн кийин кайра эле чыгууга аргасыз болду. Уяда жата берсе өзү да баласы да ачка калбайбы? Түнү менен кирпик какпай баласын шок балапандардан кантип коргоонун амалын ойлоп чыгат. Акыры ойлоп баласын алар менен достоштургуну чечти. Чоң ойногулай дейт диштеп келген көпөлөгүн бирде бир балапандын, бирде тиги балапандын оозуна салып, бул деле силердин тууганыңар. Чын эле бир аз мезгил алар бири-бирине үйүр алып, чогуу ойноп калышты. Балапандар канат күүлөп учканда жылаан ийреңдеп,
алардын артынан сойлоп алат. Анан эле балапандар анын уясынан жаа бою качышчу болду. Буга эмне себеп болгонун чил кошуна чымчыктардын көз карашынан, мамилесинен түшүндү. Көрсө ата-энелери ага жолобогула, ал жылаан, силерге душман деп күндө кулактарынан куят окшойт да. Анан балапандар чоңоюп, канаттары күчкө кирген соң, жылаандан качпай, чогулуп келип чокушчу болду. Чил келсе эле, 10 чактысы туш тараптан кызыл ала кылып чокуп аткан болот. Чил аларды каргап-шилеп, туш тарапка кууп кирет. Баласынын жууштугуна, момундугуна зээни кейит. Жылаан ат эле болбосо, эч кимге зыяны жок бир бечара. Сен деле каршылык көрсөтсөң боло дейт, каңырыгы түтөп. Бир күнү Чил катуу ооруп, ордунан тура албай калды. Апа, сиз жатып туруңуз, мен жегенге бирдемке таап келейин, деди жылаан. Жок балам, бүгүн чыдасак, эртең жакшы болуп калармын. Бирок жылаан болбой эле жөнөп калды. Бат эле келем, деди, сойлоп чыгып баратып. Арадан канча убакыт өттү билбейт. Эс үчүн билбей жаткан Чилдин кулагына апа деген ачуу чаңырык угулду. Чил акыркы күчүн жыйнап башын көтөрсө, үймөлөктөшкөн көп чымчык жылаанды чокулап жатышкан экен. Адегенде аны карганын, ала канаттын балапандары моокумун канганча чокуп, анан кызыл ала болгон жылаандын каршылык көрсөтмөктөрсүн кыймылдаганга шайы келбей калганда, майда балапандарга калтырып, өздөрү четке чыга беришкен окшойт. Энди чабал, бечел, майда балапандар өзүн эр сезип, жылаанды чокуп жатканына эрдемсинип, рахаттанып жатышкан кез экен. Байкуш жылаан болсо, бирде ары, бирде бери тоголонуп, апа деп кыйкырып коет. Бирок анын тилин Чил гана түшүндү. Калган балапандар үчүн болсо, анын аянычтуу чаңырыгы жөн гана бир кыш деген добуш, жөн гана бир жылаан ышкырык болчу. Чил, тийбе, тумшугуң сыңгырлар, тийбе, жубарым бектер деп, акыркы жолу ачуу кыйкырып алды дагы, башы шылк эте түштү. Ылдый жакта болсо балапандар чалажан жылаанды дале маашырланып, мактанып чокулап жатышты. Сиздер белгилүү журналист, жазуучу Динара Бейшеналиеванын «Ичтен чыккан ийри жылан» жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.